Өнүгүү Прогресс партиясы Нарын областында 2012 жылдын аягында иш алып бара баштаган. Болгондо да партия Нарындагы эң алыскы аймагы Актала районун өнүктүрүү максатын койгон. Эл менен жолугуп, кур сөз сүйлөп келип кеткен партияларга көнүп калган акталалыктар алгач ирет ишенбестигин жашырышкан эмес. Бирок жарым жылга жетпей Өнүгүү Прогресс партиясы убадасына туруп 2013 жылдын апрель айында Актала районуна МТС ачып берди. Беларусь үлгүсүндөгү 4 жаңы трактор айдап себүү шаймандары менен пайда болуп, дыйкандардын түйшүгү бир кыйла жеңилдеди. Эгер мурун жерин айдап себүүгө улам бир трактордун аркасынан чуркап кыйналышса, азыр бардык иштерди МТСтин тракторлору кечиктирбей аткарышып, Өнүгүү Прогресс партиясы элдин алкышына ээ болууда. Сонун эле болду. Мурун болсо эски тракторлор менен жүрчүбүз. Келип жаңы эле келип баштасаң бирдеме сынат, кайра кетебиз, кайра келебиз. Элге да кыйын болчу, бизге да кыйын болчу. Мына эми азыр сонун эле болуп калдык. Жылда болсо ушул кардын астында калыпчу, мал таланчу. Быйыл мына 10 күн, 15 күнгө эрте чабылып, оруп бүтүп калдык. Өнүгүү партиясынын менен биргеликте Айбек Сарбашевич ушул техникаларды алып келип, элге ушундай кызматын көрсөтүп атат. Айбекке чоң рахмат. Бүгүнкү күндө Өнүгүүнүн тракторлору Акталаанын гана эмес, Нарын, Атбашы, Кочкор райондорунда жашаган элдин жерин айдап берүүдө. МТСтин негизги принциби элге арзан кызмат көрсөтүү болуп эсептелет. Мындан тышкары Нарында дыйкандын көбү буудай, арпа сепкендиктен комбайндар жетишсиз. Бул абалдан чыгуу үчүн жыл сайын өнүгүүчүлөр техникаларды Жалал Абадтан чүйдөн жалдап келишип, эгин орууга жардам беришет. Акылуу айлы техникага көп жетпейт бул. Райондун центринен 75-80 км алыс турабыз. Техникага көп келбейт бияк. Анан жасында элдер айдап бүткөндөн кийин эң аягында кичинекей кедейлерибиз айдайбыз да. Анан эгин жакшыраак түспөй калат эми айынан. Бул кичинекей азыркы жардамдарга чоң рахмат болсун. Эгин ушканда кантип таптырса келип калып, Өнүгүү партиясы дейт, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевге чоң рахмат. Комбайн жетишпей, мал жайлоодон эрте түшүп, мал баягы эгинди талап атат. Анан азыркы 3 комбайн алып келип, ушул Ош областынын Өзгөн районунан 3 жаңы комбайн договорду сүрүп ушул Терес казарманы келди. Өнүгүү Прогресс партиясы Нарынга экскаватор техникаларын алып барып, ирригациялык системаны жөнгө келтирүү боюнча элге жардамын берип келет. Нарын районунун Куланак, Пионер, Караой, Куртка, Үгүт, Байгончок, Баетов, Терек айылдарынын суу келбей калган каналдарын тазалап, натыйжада 7000 гектарга суу чыгарылды. Ошондой эле көчөлөргө арзан баада таш төшөө иштери аткарылды. Баш аягы 35 километр жерди тазалашыбыз керек экен. Ошондо где-то бир 7-8 миң гектар жер суу басат экен. 13 айыл өкмөттүн жерин тазалап берген табыз да, 13 айыл өкмөттүнүкүн. Мындайча айтканда, мамлекет аткарчу жумушту чыны менен Өнүгүү Прогресс партиясы аткарып атпайбы? Айыл чарба курулуш тармагынан тышкары Өнүгүү Прогресс партиясы калктын саламаттыгына кам көрөт. Бул багытта дарыгерлердин көчмө тобу жерлерди кыдырып, жергиликтүү элдин ден соолугун текшерип турушат. Кочкор районунун Жаңы жол айылына кардиологтордон тышкары гинекологдор да кошулган. Көпчүлүк аял затынын проблемасы бул баягы эрозия оорусу абдан көп, баягы шамалдаган, суук тийген оорулар абдан көп. Көпчүлүк аял заты ага көңүл бурбайт. Ошон үчүн менин оюмча бул проектти дагы өнүктүрүш керек, дагы чоңойтуш керек да. Биз азыр кардиолог, гинеколог врач болуп атабыз. Колдон келишинче менин оюмда бул башка кесиптеги врачтарды да кошуп, ушул нерсени өнүктүрсө абдан жакшы болот. Эч бара болбой келип дарыланып атат. Аябай эле жакшы да. Рахмат Өнүгүү партиясына. Рахмат кыздар. Дарыгерлердин көчмө тобу Кочкор районунан тышкары Актала, Атбашы, Нарын райондорундагы айылдарга барышууда. Куланак аймактык ооруканасына медициналык жабдуу жагынан жардам берип, УЗИ аппаратын сатып алууга көмөктөштү. Буга байланыштуу Куланак ооруканасынын дарыгери Өнүгүү Прогресс партиясынын лидерине ыраазычылык катын тапшырышты. Элге болсун, элге жумшалсын. Ушу башка партиялар да көрсүн дейин деп атам. Өнүгүү Прогресс партиясына мындай ыраазычылыктарын Нарындын дарыгерлери гана эмес, жөнөкөй тургундары да билдиришүүдө. Ушул жылдын жаз айында партиянын лидери Бакыт Төрөбаев Актала районунун ардактуу атуулу намына ээ болду. Акталанын ардактуу атуулун тапшырып койгонго рухсат этиңиз, ишиңизге ийгилик, ден соолук болсун, өмүрүңүз узун болсун, элге болуп атабыз. Жаштарды дени сак жашоого үндөө Өнүгүү Прогресс партиясынын маанилүү багыттарынын бири 2014 жылы апрель айында Актала районунда волейбол боюнча өтмө кубогу уюштурулуп, ага райондун 13 айылы катышты. Биринчи жолу райондук деңгээлде өтүп жаткан чемпионат жаштардын чоң кызыгуусун жаратып, жарым жыл сайын уюштурулмай болду. Балким депутат
турат бул жерде, балким министр турат. Ошону мен ошол ой менен кеттим, урматтуу туугандар. Мен башкармак менен кетип, ушу жашоо турмушту башкармак менен алып барып, мына сиздерде окшогон балдар, жигиттер, жаштарды чогуу алып чыгайлык деп ойдомун. Ал эми ушул жылдын октябрь айында Мамаке Баатырдын жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир болуп өтүп, ага республиканын гана эмес, Казакстандын балбандары да катышты. Иш-чарага өнүгүү прогресс колдоо көрсөтүп, элдин алкышына арзыды. Ошондой эле партия бул аймактагы спорт чеберлерине чет жака өлкөнүн желегин татыктуу желбиретип келүүсүнө шарт түзүп келет. Спонсор болуп бергенде биз деле барганда ойлонобуз да, эми ушунча бизге ушундай акча бөлүп атат, биз да ошону жакшылап актайлык деп ошо даярдыкта дагы жакшы даярданып, жакшы ийгиликтерге жетебиз. Өнүгүү прогресс партиясы калктын маданий жашоосуна көңүл бурат. Соңкөл жайлоосунда кыргыз улуттук оюндарга арналган майрамдык иш-чаралар болуп өттү. Көк бөрү, аламан байге, кыз кумай, жорго, эреңиш, кыз күрөш оюндары өткөрүлүп, нарын элине оюн зооктор тартууланды. Соңкөлдүн жайлоосунда мына ат оюндарын өткөзүп атабыз. Ат оюндарды эң негизи маңызы бул биздин улуттук кыргыз улуттук оюндарды өркүндөтүү. Биздин жаш балдарга үйрөтүп турсак, кийин алар дагы өз мезгилинде башка келаткан муундарга да өткөзөт. Аймактарды өнүктүргөндө гана өлкөнүн экономикасы көтөрүлөт. Кыргызстанда 61 завод, фабрика куруу Өнүгүү прогресс партиясынын негизги максаттарынын бири. Анын 15-и ишке кирди. Биз бириксек өнүгөбүз.